ар бир жаран ушу Кыргызстандын жараны болгондон кийин кыргызча сүйлөш керек, милдеттүү деп атат да. Бирок биз бул мыйзамды кабыл алганыбызга мына жарым жылдан ашкан эле убакыт болуп атат, өтө аз убакыт болуп атат да. Илгертеден баштасак, анан бүгүнкү күнү ушундай талаптарды коюп милдеттендирсек туура болот эле да. Анан мен эл өкүлү катары айткым келет да, эл өкүлү, мен атам да үйдө отуруп урушат да. Ай кызым депчи, силер деген эл өкүлүсүңөр да деп. Эл өкүлү болгондон кийин силер элге жеңилдик алып келишиңер керек. Ошол Кабминден келген салыктарды көбөйтүп аткан болсо, кандайдыр бир принудительный нерселер болсо, ошону силер наоборот эл тарапта болуп, ошолорду жеңилдеткенге, ошолорду жойгонго аракет кылышыңар керек деп. Биз азыр мындай, биздики кайрадан тескеринче болуп калып атат да. Жеке ишкерликте иштеп аткандардын баарын тең салык менен баса калып, эми мектепте окуп аткан, вузга тапшырып аткандарыбыздын баарын кыргызча сүйлөгүлө, кыргызча тест бергиле деп милдеттендирип атабыз да. Бирок ошентип милдеттендирсек, биз деген өзүбүз башынан баштап мындай орусча айтканда комплексный подход менен барышыбыз керек да. Мынакей мен өзүмдүн баламан айтайын. Менин балам, 2 балам бар. 1-класс, 4-класстын окуучулары. Кыргызча сүйлөй албайт. Эмнеге дегенде, мектепте бир жумада 2 саат кыргыз тили бар. Англис тили болсо жумада ар бир 5 саат да. Ар бир күндө 1 саат. Бул жеке менчик мектепте го. Жеке менчик мектепте. Биз деген бөлүнбөшүбүз керек да, жеке менчик мектеп болобу же мамлекеттик менчик болобу деп. Мыйзам болгондо мыйзам баарына иштейт да. Же эмне биз жеке менчик менен мамлекеттикти деп бөлүп салабызбы? Жооп берейинби? Негизинен жеке менчик мектептери бизнес объекти катары биз тарабынан текшерүү чектелген экен, билесиздер, алардын өнүгүү мүмкүнчүлүгүн. Бирок базистик окуу планы, билим берүү стандарттары бирдей аткарылыш керек. Биз ошол боюнча тапшырма бердик, азыр бардыгын мындай толугу менен санариптик мониторингке киргизебиз. Чындыгында сиз туура айттыңыз, орус тили, англис тили 3-класстан. 3-класстан баштап кириш керек. Ал эми мамлекеттик билим берүү стандартында толугу менен башка тилде окуган мектептерде 3 сааттан окуйт. Биз муну эске алганбыз. Анан жана комплекстүү иш-чарада ошол мониторинг, мындай текшерүү жазалоо үчүн эмес, мониторинг анан сунуш берүү иши биздин күн тартибибизде бар. Бүт жеке менчиктин түрүнө карабастан ошол иш жүргүзүлөт. Макул, жеке менчик мектептерде болсун. Доктор Гүлшаршан айтасыз, анда мынакей мамлекеттик канча садик, бизде канча бала бакча бар кыргыз тили менен? Негизинен баардык 1600гө ашык бала бакчалар бар. Дээрлик көпчүлүгүндө кыргыз тилде жүрөт. Ал эми жеке менчик жана Бишкек шаарында, шаар жеринде жайгашкан бала бакчаларда 2 тилде, көпчүлүгү орус тилде талаптары жүрүп атат. Доктор Бирок ошол эле жерде Бишкек шаарында эгерде алсак, айтып атпаймынбы, мен балам 1-класска быйыл эле барды, ага чейин биз бала бакчага барчу элек да. Анан мен жолдошум да ошо тил менен кыйналгандыктан, мен деле өзүм деле кыйналгандыктан байланыштуу ошо балдарыбызды бала бакчадан баштайлыкчы. Балким ошол айлана чөйрөдөгү социумда кыргызча сүйлөп, кыргызча укса, балким ал балага да жеңил болобу деген ой менен ошо биз кыргызча бала бакча издесек, тилекке каршы ошондо бала бакчалар жок. Эми жокту эле айтыш керек, доктор Гүлшаршена. Бул жерде доктор Гүлшаршена, мен сизди тилдеген жерим жок, же сиздерге бир кандайдыр эме айткан жерим жок. Болгону мен да айтып атам да, кыргыз тилин биз ошо милдеттүү түрүндө киргизип атсак, соответственно, биз деген комплексный подход кылышыбыз керек деген. Анан мен дагы айтат элем, мен сизди колдойм, поэтапно киргизүү деген туура эле. Балким биз мыйзамды кабыл атканда жакшыраак, тереңирээк ойлонуп, анан кабыл алганга барышыбыз керек эле. Бирок мынакей бүгүнкү күнү уже мыйзам кабыл алгандан кийин биз унутпайлык да, биздин өлкөбүздө мынакей бүгүнкү күндө Кыргызстанда 100дөн ашык түрлүү башка улуттар дагы бар. 100дөн ашык. Анан азыр бул жакта дагы Каныбек Осмонович, сиз балбазарлыкка иште эстеп кеттиңиз. Эми ал киши менин партиялашым болгондо, фракциялашым болгондо мен айтып кетет элем. Ал кишинин талабы деле туура деп ойлойм да. Эгерде өмүр бою орус тилинде окуп, өмүр бою орус мектепте окуса, анан аларга бир жеңилдетип берсек болот да, эмнеге болбойт? Сиз айтып атасыз да, ал киши туура эмес айтып атат, анан сөзүнөн жаңылып алды деп.
Мен жооп берейин. Мен антип айткан жокмун, сөзүнөн жаңылып алды деп. Эмени буйруктун мыйзамга шайкеш келбегенин натыйжасында ошондой суроолор болуп атат деп. Айланайындар, депутаттар, мен деле депутат болгон убагында. Мындайда мыйзам же аткарылыш керек, же аткарылбаш керек. Каныбек Осмонович туптуура айтып атасыз, аткарылыш керек же аткарылбаш керек деп. Бирок эмнеге анда деген ошол эле жөлөк пулду биз беришибиз керек деген ошол жакта келген талап кылганда ал кандайдыр бир жеңилдиктер менен анан мынакей по этапына баратабыз деп каралат дагы анан мен сөзүмө бул жакка келгенде сиз азыр мени тилдеп атасыз. Регламентиңерде деле анда сиз тилдебей, мындай мага дагы сый урматыңыз менен мамиле кылыңыз. Мен деле адаммын да, туурабы? Мындайда ошол эле орус класс, ошол эле өзбек класс, ошол эле тажик класс кыргыз тилин стандарт боюнча окушат. Биринчи класстан баштап. Каныбек Осмонович өзүңүз айтып кеттиңиз, ошол эле кыргыз класс, ошол эле өзбек класс деп. Мынакей Араванды алалычы. Мен дагы аянып чыкпай калдым. Араванда жок, мен ошо сиздин сөзүңүзгө уланып сөз суроо берип атам. Мага сөз берилген. Оюмдун аягына чыгайынбы? Азыр эсимен чыгып калат азыр. Айтыңыз. Мындайда бизди да кичине сыйлап коюңуздар, эми чакырып атасыздар. Мен дагы бир чоң тармакка жооп берген. Каныбек Осмонович сөз берип атабыз. Мен сиздин атаңыз менен теңмин. Мындайда, урматтуу депутаттар, да өзүңүздөр билиңиздер. Себеби чечим кабыл алуу силердин колуңарда турат. Бул чечим кабыл алуу мамлекеттик тилге абдан чоң таасирин тийгизет. Оң тийгизеби, терс тийгизеби, аны тарых көрсөтөт. Мен бир гана нерсени айтып атам. Уулдарым, кыздарым, бир гана нерсени айттым. Муновул 17-нчи берене 1989-жылы кабыл алынган. 2004-жылы муновул бүгүнкүдөй редакциясы менен бекитилген. 2015-жылы экен, 16-жылы экен, аны догдуруш шаршайына текшерсе болот. Бир министр өзүнүн приказы менен токтотуп койгон мыйзамды. Эми ошонун эле бир варианты болуп атат. Мен ушуну айтайын дедим. Рахмат. Анан кечиресиздер, мына А1, А2 жумшак рейтингди кылса болот. Эгерде эме болсо 1 мүнөт Батма Болотайдын сөз берип койсоңуздар жакшы болот. Анткени мыйзамдын 33-чү, 37-чи беренесине ылайык мамлекеттик мекеме катары кыргыз тез жооп берет мунун баарына. Мына жаңы мыйзам боюнча. Рахмат. Уруксат болсо 1 мүнөт. Урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу Догдуруш Шашеевна, биз каалайбызбы, каалабайбызбы, мына бул буйрук соц тармакка чыгып кетти. Негизги ушундай көйгөй катары бүгүн абдан катуу талкуу жүрүп атат. Эми ошойдон эле калтырбай баары бир таянак иштешибиз керек, издешибиз керек да. Дал ушул жерде отургандай бир таянакты таппайбызбы? Менимче, эгерде баары тең мажбурланып, жанагы жыйыртынын жыйынтыгын алыш үчүн сөзсүз тестке бара турган болсо, анда ошондон да бир жакшы нерсе, артыкчылыктуу нерсени тапсак болот да. Мисал үчүн, мен сиздерге толук кошулам. Сиздердин кооптонуңуздарды да түшүнөм. Ушунча жылдан бери ооба орус бар, башка эме бар, анан ушунча жылдан бери алгылыктуу иштер жүрбөсө бүгүнкү жыйынтык кайдан чыгат? Асмандан түшөбү? Түшпөйт да, туура. Сизди дагы Элмирза Ракиевич да бүтүн баарын түшүнүп атам. Азимовна сизди да бирок карасаңыздар, 11 жыл окуган бала чын элемде жок дегенде А1 деңгээлинде билбейби кыргыз тилди? Бул уят да. Эми жок дегенде А1 деңгээлинде тастыктап чыксын да, макул. Жумшак рейтинг деп атабыз, эми жанакыл буйрукту биз алып туруп эле ыргытып жибербейбиз да. Ой, эчтеке деген эмеспиз, бул калп болчу, анан тамаша демейбиз да. Бирок ошо балдар эгерде жок дегенде А1, жок дегенде А2 деңгээлин, бул эң эле жөнөкөй деңгээлдер. 11 жыл окуган бала А1ди билбесе, бул не деген шумдук? Кыргызстанда жашап, өзүнүн өлкөсүндө жашап, чөйрөдө. Ошон үчүн жок дегенде А1 болсо, анан андагы А жакшы экен, эми быйылча А1, А2ни ушундай экен деп ошону кабыл алып турсак, бул баарына эле бирдей болот. Ошол эле учурда кыргыз тилдүү мектептерден Б1 деңгээлинде да болот. Бирок сиздер кооптонуп аткан Б1, Б2 дегенди аны айтпай эле коелук. Буга чейин 14-20 деген окуу программасында анда мектеп бүтүрүүчүсү Б1 деп көрсөтүлгөн. Бирок Б1ге жетиш үчүн дагы толтура иштешибиз керек, толтура китепти түзүшүбүз керек, аракеттенишибиз керек. Бүгүн ага жете элекпиз тилекке каршы. Бирок А1, А2ни туура айтасыз, Батма Болоталиевна. Сиз айткан сөзүңүз туура эле. Бирок тилекке каршы деп атпайсызбы? Ошо тилекке каршы бизде ошо мектептерде ошо сааты аз болгондуктан, биздин мугалимдер жетишпестен ошол болуп атпайбы? Ошондуктан биз азыр ушул маселени биз айткандай ошо доктор Шашеевна мен деле колдойт элем, ошо поэтапно киргизип, бирок
биз аракет кылып баарыбыз жапа-тырмак иштерибизди кылалы, аракеттерди кылалы. Биз ошо менен токтоп калбайбыз. Мына поэтапно деп эле мына бир этап менен аз ооба. өзүңүз түшүндүңүз. Аида Сатбековна. Жанакы этап Азыр биз менен жатпайсыздарбы? Батмабот Алиевна, биз азыр саатты узартышыбыз керек регламент боюнча. Урматтуу депутаттар. Венера Калбековна, Өчүрүп турсаңыз микрофонуңузду. Саатты узартылалы, урматтуу депутаттар. Дошка коем, ким макул? Урматтуу депутаттар. Бүткөчейинова. Баары макул, рахмат. Айтериңиз, Аида Сатбековна. Өзү негизи мен айткан сөздөрүм кимдир бирөөгө катуу тийсе кечирим сурайм, албетте баарыңыздарды мен урматтайм, сыйлайм. Силердин басып өткөн тажрыйбаңыздар өтө чоң. Өзүңөр айткандай мен ата эне менен тең кишисиңер. Бирок эми жумуштун талабы ошол экен да. Ар ким эми депутат болуп аткандан кийин, элдин артынан сүйлөп аткандан кийин, эл талап кылып аткан нерсени мен айтып коюш бул милдетим да. Ошондон орам туура түшүнүүңүздөр менен кабыл алыңыздарды мен силерди чакырат элем. Туура айтып атасыздар, сиздер деген эле 11 жылды окусак дагы ошонун натыйжасын көрсөтүш керек деп. Бун менен мен эмнени айткым келет? Мынакей мыйзам долбоору иштеш керек деп атабыз да. Ал кантип иштейт? Эгерде мынакей мамлекеттик тил комиссиясы менен билим берүү министрлигинин ой пикирлери келишпей атса, болгону ошол жерде биз мынакей мыйзам чыгаруу тармак болгондон кийин ошо биз алып чыккан мыйзам ишке кирсе экен, ошо ишке ашса экен, ошол мыйзамыбыз кандай иш алып барып, ошонун жыйынтыгы болсо экен деген жакшы ой менен бул суроолорду көтөрүп атабыз да. Анан алып келип алып эле всё с плеча рубить. Давайте мы приняли закон, на завтрашнего дня вы сдаете нам кыргызский, если вы не сдали, мы вам не даем результаты ОРТ. И если вы не сдали кыргызский тест, то мы вас не допускаем в ВУЗ деген, бул дагы туура эмес деген ойдомун да. Мен эми буну өзүмдүн оюм катары, элдин өкүлү катары айтып атам. Мени тилдебеңиздер. Мен буну айтканга укугум бар. Анткени деген дагы бир жолу кайталап кетейин. Бул өлкөдө бизден башка, кыргыз улутунан башка дагы 100дөн ашык башка улуттар жашайт экен.